Mемлекетimiz Құдай қаласа өзінің адамдарына қамқорлығын толық бойдан көрсетіші керек. Бюджетimiz Құдайға шүкір. Биылғы жылы бюджетimiz доллармен айтсақ 7 миллиард, 7,5 миллиард доллар болып қалды. Жақынғы күндерде 10 миллиардтан ашар бюджетimiz. Ошол ақчалардың бардығы елге жұмсалыш керек. Талап тону, чөнтөгүнө урмай, мурдагыдай мамлекеттен ақчасын талап тону болмай, жерин талап тону болмай, заводун талап тону болмай, жоқ, андай болбойт мындан ары. Мындан ары бардығы елдің тұрмышына жүрек адамдарға жұмсалады. Баягыле музыка, баягыле кайталанат. Мен катуу киришим керек экен. Сен киришten калган биз алгыдык. Кыргызстаныбыз бир муштум болуп, ынтымак болуп. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бирден лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Бири-бирине жөлөк таяк болуп гана өнүгөсүн. Bir region өсүп кетип, экинчи регион калып кетпейт. Bir уруу өсүп кетип, bir партия өсүп кетип, калган баары калып кетпейт. Андай болбош керек. Баары тегизден, бардыгыбыз кылган ишибиз бир гана максатта. Мамлекетте жашаган ар бир жаранын турмушунун оңолушу гана максат болуш керек. Башка максат жок. Мына жакын күндөрдө ошол Садыр Нуркожоевич башында турган бийликтин келгенине 4 жыл болот. 4 жыл болот. 4 жыл ичинде кандай өзгөрүүлөр болуп атат, өзүңүз сезип атасыңар. Биз мурдагыдай сөз менен айтып, söz менен алаксытып, жөн эле сөз менен сүйлөп, курук сөз менен эле жанагы адамдардын курсагын тойгузбастан, ишибиз менен көрсөтөйлү деп аракет кылып атабыз. Ишти эл көрүп, оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ушул бастырып алсам экен, ушу элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орус менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда $25,000 акча керектелүүдө. $15,000 чогулду, дагы $10,000 каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгыз бой энемин. Ошол кызыма аз-аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Не дегенде биздин сата тургандагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аз-аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Банк номерибиз Бегмайты деп чыгат. Жибер картабыз Таза Гүла деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок, эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчу чындыгында. Интернетке, YouTube'га дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айлоо жок, чыгышка туура келип атат. Ушул кызымды бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Сезсин. Ар бир адам сезсин. Могул жерде мындай өзгөрүү болуп атат. Могул жерде мындай өзгөрүү болуп атат. Могул жерде жакшы болуп атат деп эл сезе турган болуш керек. Анан жанагы жөн эле сагызгандай сайрап эле болбогон нерселерди айтып, адамдардын башын айлантып, адамдардын алдында өзүн акылдуу сезип, же өзүн ушундай бир кыйын сезген адамдардай болбошубуз керек. Мен ойлоймун, биз адамдардын арасынан чыккан эле силердин эле балдарыңызбыз. Сиздердин кол алдыңарда өстүк. Сиздердин кол алдыңарда тарбия алдык, билим алдык дегендей. Мына ошолордун баардыгын кайрадан элге жутка арнашыбыз керек. Ассаламу алейкум урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Мен 2-3 күндөн бери интернетке кирсем, кайра жанакы бектин текеберленген видеолору арт-артынан чыга бергендиктен, ошол боюнча бир өзүм ой пикиримди жана нааразычылыгымды айта кетейин деп чечтим. Жанакы биринчи видеосу чыкканда эже менен сүрөткө түшпөй койгон. Көп деле көңүл бурган эмесмин. Себеби бектин кандай адам экени айтпаса деле кебетесинде жазылып турат, текебер экени. Ошондой текеберлик сапатын айынан илгери бир караколдо концерт берип жатып көрүүчүлөрдөн таяк жегенин билебиз. Макул эми анысы деле талкуулоочу деле маселе эмес. Мени ренжиткени кийинкиси болуп атат. Жанакы видеосу бүтүндөй Кыргызстанга тарап, ошол эже уят болуп бүтүндөй Кыргызстанга. Ошонусу аз келгенси, анан эртеси жанакы бектин берген комментарийи болуп атат. Мен ал эжеге 2-3 жолу эскертсем сөзгө түшүнбөй койду. Себеби ал эже ашыкча ичип алыптыр, аябай мас экен деп атат да. Ал күн мугалимдердин күнү болчу, мугалимдердин майрамы болчу. Мугалимдер дагы ичип майрамдаганга укуктуу. Бирок ошол сөздү айтып атканда бек ойлонду болду экен. Эртең ушул мугалим барып окуучуларга сабак өтөт.
билим берет, илим берет, тарбия берет деп. Азыркы жаштарды билебиз. Bir söz айтсаң кайра сага 3 сөз менен жооп берет. Мугалим канча өзү жаман болсо дагы окуучулардын жаман болушун каалабайт. Өзү ичип чексе дагы окуучулардын ичип чегишин каалабайт. Мугалим ар дайым айтып турат: ичпегиле, чекпегиле, жаман жолго баспагыла деп. Ошентип айтып аткан кезде азыркы жаштар, азыркы окуучулар кандай кабыл алат? Бектин акылы жетти болду экен ошого. Эртең ошол мугалим сабак өтүп аткан окуучулардын алдында аброю кандай болот ошол мугалимдин деп. Ага акылы жеткен жок да. Бекти мен сиз деп кайрылганга дагы татыксызсың. Сенде адамдарга сөздүн төркүнүн ушундай жеткиш керек. Чыңгыз атабыздын айткан сөзү бар. Адамга эң кыйын күн сайын адам болуу деген. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Жетсе да төбөң булутка адам экениңди унутпа деген. Урматтуу мекендештер, адам боюнча калалычы. Мугалимдерди урматтап, сыйлап, баалап, барктаганды үйрөнөлү. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. إذا بعدت عن الشط 5 متر 6 متر 4 متر وبتحفر تطلع لك مي حلوة، طلع يا سيدي احفر احفر احفر، هي بلشت تطلع المي. سبحان الله، يعني تصور البحر مالح بس تبعد عنه شوي بتصير تحفر بالتراب بتصير المي نقية وايش مي حلوة. الله سبحان الله، هي حلوة حلوة راح تطلع. جربها، اي واحد بينزل على البحر يجربها يقول لي شو بصير معه. شايفين كيف صارت؟ سبحان الله، مية بتاخذ العقل. Бекборбиевдин ырларын угасыңарбы достор? Мага жанагы мен сени сүйөм деген ыры абдан жагат эле, бирок 2 күндөн бери бул ырчы абдан бирде мугалимди какканы, анан барып журналистти урушканы талкууланып жатат. Кээ бирлер Бекборбиев көп кетиптир, бул деген текеберлик деп жатышса, кээ бирлер болсо журналист дагы ушундай суроо береби, сезимдериңиз кандай деген бул эмне деген суроо деп, мындай орусча айтканда эмне деген тупой суроо деп жазып, журналистти дагы ошо жемелеп жатышат достор. Бул жерде мен дагы жеке пикиримди билдире кетейин деп ойлодум. Негизинен баягы сезимдериңиз кандай деген суроо менин оюм боюнча шоу бизнесте жүргөн адамга мындай нормалдуу эле суроо да. Бекборбиев деген бул ырчы да, шоу бизнес деген бул шоу. Анан кийин андай жерде деген журналисттер ошондой эле суроолор менен чектелишет менин оюм боюнчачы. Бек мырза баягы философиялык мындай абдан мааниси терең суроо күткөн окшойт. Негизинен ал жерде мисалы журналист кызды урушпайт эле, баягы карындашым кечирип коесуң, мен баягы чарчап турат элем, же бактылуу болуп турат элем, же капа болуп турат элем деп мындай канча небир түркүн жооптор бар эле. Эгер ошентип басып кеткенинде Бек мырза мынчалык талкууга алынмак эмес. Анан билесиздер, Бекборбиевди мен өзүм баягы күн тийген жердин күкөгү деген мындай ырчы катары көрөм ошондой. Себеби дегенде бул Бекборбиев билесиздер коррупционер Райымбек Матраимовдун эң жакын досторунун бири болгон. Кезинде ошонун жанында жандап, колдоп жүргөн кишилердин бири. 2020-жылы Матраимовдор түзгөн Мекеним Кыргызстан партиясы менен дагы бийликке барууга аракет кылган. 2021-жылы болсо Ата журт Кыргызстан партиясына кошулуп, саясатка аралашууга аракет кылган. Ата журт Кыргызстан билесиздер, Камчыбек Ташиевдин партиясы байланышы бар. Анан кийин эле баягы Матраимовдорго куугунтук башталып, Матраимов менен байланышы бар депутаттар кетип, ортодон баягы Матраимовдун күнү жерге түшкөндө Бекборбиев дароо мен ал менен дос эмесмин, эч кандай байланышым болгон эмес, анан мен билбейм, мен акмын, мен тазамын деп такыр мындай позициясын өзгөртүп кеткен же сөздөн тайып кеткен, айтор достукту сатып кеткен десек дагы болот. Бул боюнча пикириңерди жазгыла достор, силер кандай ойдосуңар? Абдан интернетте отурсаң абдан кызыктуу ойлор жазылып жатат. Силердин да пикириңерди билгим келди.